Эл кызматына 3 жыл. Садыр Жапаров Кыргызстандын президенти болуп шайланганына 3 жыл толду. 2021-жылы 10 январдагы шайлоодо элдин 79,2% добушун алып жеңип чыккан. Элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Үч жыл аралыгында эмне өзгөрдү? Эмесе сандарга сар эсеп салалы. Өлкөнүн бюджеттик көрсөткүчү 2020 жыл 247 миллиард сом, 2021 жыл 313 миллиард сом, 2022 жыл 443 миллиард сом, 2023 жыл 577 миллиард сомду түздү. Ички дүң продукциянын көлөмү 2020 жыл 601,8 миллиард сом, 2021 жыл 723,1 миллиард сом, 2022 жыл 919,4 миллиард сом. Ал эми 2023 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион 79 миллион сомго жетти. Салыктан чогулган каражат 2020 жыл 79 миллиард сом, 2021 жыл 105,7 миллиард сом, 2022 жыл 156 миллиард сом, 2023 жыл 143,3 миллиард сомго жетти. Бажы тармагындагы көрсөткүч 2020 жыл 28,9 миллиард сом, 2021 жыл 46,9 миллиард сом, 2022 жыл 74,3 миллиард сом, 2023 жыл 107,6 миллиард сом. Курулуш тармагы. Акыркы 3 жылда курулуш тармагы жанданды. Жалпы 189 мектеп салынып, 43 мектеп жаңыланды. Саламаттык сактоо тармагы. Саламаттык сактоонун бюджети 37,7 миллиард сомго өстү. 207 медициналык жабдуулар, 335 автоунаа алынды. Биринчи жолу Кыргыз-Түрк ооруканасында бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Жол тармагы. Республика боюнча 1402 километр жол асфальтталды, 298 даана жол куруу техникалар келди, 20 километр темир жол салынды, 57,3 километр учуп-конуу тилкелери курулду. Айыл чарбасы. Айыл чарба тармагына 43,1 миллиард сом берилди. Лизингке 2431 техника алынды. Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр-жай азыктары 61,9 миллиард сомго өндүрүлдү. Айыл чарба продукциялардын экспорту 34 миллиард сомду түздү. Коргоо жана коопсуздук. Коргоо министрлигине биринчи жолу зениттик ракеталык комплекс сатып алынды. Азыркы күндө 10 вертолет, 1 самолет иштеген абалга келди. Бул абадан коргонуубузду камсыз кылат. Ички иштер министрлиги. Ар бир участкалык милицияга бирден планшет, боди камералар сатылып берилди. 143 автотехника аймактарга кетти. 20 мобилдик ураган автокомплекс берилди. Санариптештирүү жаатында коомду коопсуздоо үчүн жасалма интеллект менен издөөдө жүргөн адамдарды табуучу 800дөн ашык видео камера орнотулду. Санариптештирүү. Мамлекеттик башкаруу толугу менен электрондук документ жүгүртүүгө өттү. Түндүк мобилдик тиркемесине маалыматтар, справкалар, санариптик документтер, банктардын тиркемелери, каттоо, электрондук нотариат кеңири кирди. Мамлекеттик ипотека. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталы 13,5 миллиард сомго жеткирилди. Наркы арзан жана элге жеткиликтүү шарттарда үйлөр курулууда. Бишкекте 6 миңден ашык батир курулуп жатат. Бүт аймактар боюнча да үйлөр курулат. Тоо-кен тармагы. Тоо-кен тармагындагы чоң жетишкендик кумтөр 2022-2023 жылдардагы киреше 698,6 миллион доллар түздү. 50 тоннадан ашык алтын кампада турат. Баткен. Баткен облусуна өзгөчө статус берилди. 3 жылда облуска 3 миллиард 726 миллион 900 миң сом акча каражаты кирди. Капчыгай жана Достук айылдары заманбап айылдарга айланды. Баткен бүгүн жаңыланды. Чек ара.
Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо процесси аяктады. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо иштери эки өлкөнүн дипломатиялык түшүнүчүлүк нугуна түштү. 2 жылда 20 миллиард сомдон ашык каражат жумшалды. Ок атуучу куралдар, учкучсуз учактар, брондолгон машиналар, КАМАЗдар сатылып алынды. 40 объект жаңы салынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Элди бөөдө кырсыктан сактоо, алдын алуу, кесепеттерин жоюу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары 100% жаңыланды. Бюджети 4 эсеге көтөрүлдү. Биринчи жолу өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3 вертолетко ээ болушту. Жалпы 700 техника жаңырды. Мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 422 миллион сом бөлүндү.